Арыбаңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү. Ар бир көрсөтүүбүздө мыкты жаш таланттар менен маек куруп сиздерге ырларын тартуулап келебиз. Бүгүнкү программада дагы коногубуз бар. Ал Өзгөн районунун Жалпакташ айылынын тургуну Боронбаева Жумакан. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз анда маектин башында мына ушул акындык чөйрөгө аралашып калуу себептериңиз, туулуп өскөн жериңиз, сизди бул чөйрөгө тарткан нерселер, себептер, деги эле чыгармачылык дүйнөнүн сизге тарткан жактары жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсызбы? Мен Боронбаева Жумакан Үлпековна. Өзгөн районунун Жалпакташ айыл өкмөтүндө туулуп өскөнмүн. Балалык чагым ошол Жалпакташ айыл өкмөтүндө өзүмдүн үй бүлөм менен, бир туугандарым менен өткөн. Бул чыгармачылыкка кайтып келип калдың десеңиз, өзүмдүн апам кыргыз тили адабияты мугалим болгон үчүнбү, же буга чейинки тайне тайталарым ыр жазганда ошол өткөнбү билбейм. Олтуруп жана айлананы карап, айлананын коозуна суктанып, өзүң жан дүйнөңө дагы уйкаштык сөздөр келип калат. Ошол сөздөрдү алып эле ыр чыгарып жүрдүм. Ошентип жүрүп, жанагы Өрнөк баш ат адабий коомдук бирикмеси деген бирикмеге Бакай ака аркылуу кошулуп калдым. Ал жактан устаздарды таптым, өзүмө окшогон акындарды, дикторлорду таптым. Ошентип поэзия жагына толугу менен киришип калдым. Махабатым, сыр кылып жашырылган махабатым. Өзүңдү ар күндөрү сагынамын. Бир кылбай сени менден алып кеткен, чынында мен тагдырга таарынамын. Негизи бул сезимдин түнөгүндө, айтылбай сүйүү калган жүрөгүмдө. Өмүрдө сен болчусуң эңсегеним, жаш жүрөк жараланып жүргөнүндө. Сезимдин күйлөрүндө арнаганмын, сен аны сезип туюп байкабадың. Бактым деп өзгө жандын колун кармап, жүрөктүн ак сүйүүсүн талкаладың. Сен менин жарык таңымсың, жайдары мүнөз жанымсың, кооздогон ушул жашоомду, көркөмдүү жашыл багымсың. Ааламым нурга бөлөгөн, аптапты сулуу жазымсың. Сен менин жашоом ырымсың, өзгөлөр билбес сырымсың. Тапканым өзүң жашоодо, саптарым сага сунулсун. Армандан алыс кылуучу, жалгандан тапкан чынымсың. Мен үчүн жанган жалынсың, жашоодо жалгыз барымсың. Мендейге мээрим берүүчү, шооласын чачкан таңымсың. Бербейми сени башкага, жылытып турчу табымсың. Коштоштуңбу менден кете сен узап. Тагдыр мага салган белем миң тузак. Байкадым да бактылуу экенсиң го, койдум сага жараткандан бак сурап. Сүйүп туруп кыйын болду коштошуу. Токто жүрөк кыйнабачы токточу, жан дүйнөмө азап салып күнүгө, кыйнап мени алоолонуп сокпочу. Кош дедим, кош бол менин ардагым, башкасына сен азапты салбагын. Тагдыр буйруп калса эгер өмүрдө, бир болобуз, турмуш чечет ал жагын. Композиторлор, музыканттар көбүнчө ыр жазуу аркылуу мына ичиндеги илхамын дейбизби, же болбосо эргүүсүн ошол нерсе аркылуу чыгарышат. Ал эмес сүрөтчүлөр ичинде түйшөлткөн көңүлүндөгү нерселерди сүрөт тартуу аркылуу чыгарып салышат деп айта алабыз да. Ал эми акындар мына ушул ыр жазуу аркылуу, мына ушул ыр жазганда ошол ичиндеги эргүүнү чыгарууга мүмкүнчүлүк болобу? Албетте болот. Ар бир адамдын өзүнө жараша шыгы болот, өзүңүз айтмакчы, хоббиси болот да. Ошол сыңарындай эле мен дагы хоббим мындайча айтканда ыр жазууда. Өзүмдө мисалы жан дүйнөмдө кандай бир көйгөйлөр, кайгы, сүйүнүч болуп атса, мен бул сүйүнүчтү сразу ак кагаздын бетине түшүргөнгө аракет кылам да. Бул кандай десем, өзүмө дагы шык берет, энергия берет. Ыр жазгандан кийин мындайча айтканда
энергия алам да ушул нерседен. Көңүл. Көңүл кымбат, көңүл назик өмүрдө. Калбасынчы кара тактар көңүлдө. Кел тууганым, жакшы кептен биз сүйлөп, орун алсак көңүлдөрдүн төрүндө. Көөдөнүңө күмөндүү ой калтырба. Жаман ишти жакын көрүп жактырба. Тартуулашып ачык маанай чын көңүл, сый бололу жашоо деген жарышта. Көңүл сынса, кайра келбейт орунга. Жанашалы жакшылыктын жолунда, бычак сайып арт жагынан тымызын, соолутпайлы киши көзү жогунда. Дабалашка дары жок да көңүлдө. Шыпа издеп нечен адам жүгүрдү. Ошон үчүн айткым келет, инсан, майдалантып талкалаба көңүлдө. Адамдардын көңүлү. Адамдардын көңүлү булут мамык. Кээде турат капыстан жашы тамып, ак жерине так түшсө кара болуп, булут мамык калат дейт кабак салып. Адамдардын өмүрү жарык жылдыз. Тээ алыстан жаркырап күйүп жанат. Үмүт берип жашоодо жашашыңа жарык кылып, түндө да нурун чачат. Адамдардын турмушу тунук булак. Өн алышып аскадан түшкөн туйлап, агымына кошулуп чоң дайранын кете берет агылып жолун улап. Адамдардын тагдыры таза аба, тамырына суу жүргүзүп балталаба. Бара жатып турмуштун түз жолунда, өткөн ишке өкүнүп терс караба. Ыр жазууда албетте өзүнүн эрежелери болот. Рифма, уйкаштык жана сөздөрдүн дал келүүсү, мындан сырткары дагы бир топ жактары бар. Ал эми сизде мына ушул ыр жазып жатканда ушул көндүмдөргө көңүл бурасызбы жана негизи сынга кандай көз караштасыз? Устаттарыңыз болсо, дайыма барып текшертип көрсөтүп турган мына ушундай адамдар барбы? Ооба, ар бир ыр сапты жазгандан кийин менин Өрнөк башаты адабий коомдук бирикмесинин деги устатым агайым Малик Назарматов деген устазым бар. Ошого сразу жөнөтөм. Агайым окуп, өзү дагы оңдой турган нерселерин айтып, анан жазганда уйкаштык, муунактарга аябай көңүл бурам. Агайымдан өзү карап окушпогон жерлерди өзгөртүрүп, аябай эме кылат. Анан группамыз бар өзүбүздүн башат. Ошолго айым таштап коем. Окуп, сын айтса мен туура кабыл алып, ошол нерсени оңдогону ар дайым аракет кылам. Ашыктык. Ашык болдум жаным жалгыз өзүңө. Карагаттай сенин мөлтүр көзүңө, караганда карегиңе тигилип, карбаластайын жооп таба албай сөзүңө. Ашыктыктын дартын кечтим карагым, шыпаасында жалгыз сенден табамын. Күлмүңдөгөн көздөрүңө карасам, асмандагы жылдыз сымал жанамын. Ашыктыктын кемесинде сүзөмүн, жанардагым чын көңүлдөн сүйөмүн. Тагдыр бизди кошмойча түбөлүк, тилек кылып бир өзүңдү күтөмүн. Ак сүйүүнүн азабы. Урдап кеттиң ак сүйүүнүн желегин. Азаптанып эми өзүңдү жебегин. Аттың кылып олтурсаң да ардагым, мерез жанга келет сени теңегим. Ак сүйүүнүн кетирсең да кадырын. Сен үчүн деп жеткен мени сабырым. Кечиримди сурап мага келсең да, жандыра албайм жүрөгүмдүн жалынын. Жулуп кеттиң ак сүйүүнүн тамырын. Эч нерсени чечпейт жаным сагынууң. Көрсөтсөң да короңдогон мүнөздү, күлкүм менен чачып турдум жарыгым. Көңүлүмдүн муң арманын жазамын. Сүйүү өзү берген болсун жазасын. Өзөгүмө өрттү коюп кетсең да, кабыл алам бул сүйүүнүн мыйзамын. Көпчүлүк акындарды анын портфолиосун дейбизби, өзүнүн жеке көз карашын мына ушул ырлары аркылуу билсе болот да, анын ырларын окуу аркылуу эле кандай багытка жакын экенин байкай алабыз. Ал эми сизде көбүнчө кандай багытка жакынсыз?
Негизи айтышат эмеспи, адам сүйгөндө же күйгөндө ыр жазат депчи. Менде андай нерсе болгон эмес. Мен основном сүйүү темасына жакынмын, махабат, коштошуу деген. Себеби ойлогонум, биз азыр көбүнчө жаштарга актуальный болот. Башка соц тармактардан көрсөң деле көпчүлүгү ошол сүйүү жөнүндө ырлар окулат, поэзиялар окулат. Ошол себептен основном сүйүү темасына ырлар жазам. Сүйүү темасындагы ырларды жеткизгенге болот албетте. Себеби жан дүйнөң менен жазган нерсе башка адамдын жан дүйнөсүнө жетет деген ойдомун да ар дайым элечи. Мисалы бир адамды катуу жакшы көрсө, ыр жазсаң, ошол адам ыр аркылуу өзүнүн сүйүүсүн билдире алганга мүмкүнчүлүгү бар да, мындайча айтканда. Бир туугандар, асылдарым, кымбаттарым. Силер менин жашоодогу жыргал чагым, терип жазып сөздөрдүн да эң тазасын, бул ырымды чын жүрөктөн кылдаттадым. Бактым тоодо экенин да билип турам, силер бар деп жаратканга шүгүр кылам. Бир туугандар дем күч берип колдоп турса, өмүрүмдү жаркыган нукка бурам. Бир туугандар, баа жетпеген байлыктарым, силер бар мен жеңишти багынтамын. Кайгы муңга кезикпестен өткөн чыгар, ойноп күлгөн аруу кыял бала чагым. Апам менин айдайым асылымсыз. Бир өзүңүз жашоодо жакынымсыз. Гүл жыттантып өмүрдү жазга айланткан кичинекей жүрөктүн жарымысыз. Апам менин бийигим тоолорумсуз. Асмандагы тиреген зоолорумсуз. Күлүп болуп асманга алып учкан көңүлдөгү жагымдуу ойлорумсуз. Апам менин берметим бейишимсиз. Кулпунайдай кулпурган жемишимсиз. Жаратканым тартуулап мага койгон жашоодогу алгачкы жеңишимсиз. Апам менин жыпарлуу гүлдөрүмсүз. Жан эргитет жалгызым күлгөнүңүз. Жан дүйнөмдү тынчтыкка бөлөп турган асмандагы жылдыздуу түндөрүмсүз. Эргүү деп айтабыз көп учурда. Кандай учурларда сизде ыр жазууга болгон шык, эргүү пайда болот? Мага эргүү келгенин айта турган болсом, мен основном жана табияттын койнунда шыңгыраган суулардын үнүн укканда, чымчыктардын сайраганын укканда өзүнчө бир эргүү келип кетет, сиз айткандай. Ошондо ошолорду карап, суктанып жазам. Анан дагы башка, мисалы бир туугандарым, ата энем менен жүргөндө, алар менен өткөргөн бактылуу күндөрдү көрүп, ошондо дагы ата апама да ыр жазайын, бир туугандарым арынан бир жазайын деп анан кагаз ручкаңды көтөрүп алып кирип кетесиң. Ошолорго жазып чыгып, анан окуп берип дегендей. Досум менин алтындан да кымбатым. Жашоодогу жакын жаным сырдашым. Жарты нанды бөлүп жеген мен менен, жароо керим башка жанга кыйбасым. Досум менин кубатысың күчүмдүн. Сен жок болсоң чала жанмын түшүнгөн. Жакшы сөздөр жаза берсе түгөнбөйт. Жакшысы сен түндө көргөн түшүмдүн. Досум менин чырагысың өмүрдүн. Жаркылдаксың черин жазчы көңүлдүн. Баарлашкан кандай бакыт мен үчүн, себеп болсом шаңдуу болгон күлкүңдүн. Келиңиз анда көрсөтүүнүн соңунда мына ушул өзүңүздүн элибизге, биздин телекөрүүчүлөргө болуп жаткан жаңылыктарыңыз жөнүндө бөлүшө кетсеңиз. Азыркы учурда көптөгөн китептерди окуп, дагы да болсо өзүмдүн сөз байлыктарымды өнүктүрүп, дагы элдерге жетүүчү, мааниси терең ырларды жаратканы аракет кылып жатам буюрса. Анан ошол ырларым жазылган боюнча эле калып кетпестен, китеп чыгарылып, жанагындай гезит журналдарга тарап, адамдардын жанагы сүйгөн ырларына айлансын деп аракет кылып буюрса, келечекте максаттарым дагы ошол адамдар окуп ошол мен жазган ырлардан таасир алып,
угуп жүрсүн деп кыялданып азыр аракет кылып жүрөм буюрса. Жумакан айым, маегиңизге рахмат. Кийинки көрсөтүүлөрдө да сизди көрүп калабыз. Мыкты жаңылыктар менен келесиз деген ишеничтебиз. Ардактуу телекөрүүчү, мына ушуну менен поэзия кайрыктары көрсөтүүсү өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.